2017 жылдын 15 октябрында Кыргыз Республикасынын президентин шайлоо күнү. 2017 жылдын 30 сентябрына чейин сиз өзүңүздү шайлоочулардын тизмесинен тактап алсаңыз болот. Шайлоочулардын тизмесинен өзүңүздү төмөнкүдөй текшерип алсаңыз болот. Өзүңүздүн шайлоо участкаңызга келип, шайлоо чекит СРС чекит KG сайты аркылуу мамлекеттик каттоо кызматынын кол борборуна 119 номуру боюнча кайрылып, чалуу акысыз. 119 номуруна пинди көрсөтүү менен 14 сандуу жеке идентификациялык номер СМС жөнөтүп, сиз шайлоо участкаңыздын дареги жана номери көрсөтүлгөн жооп аласыз. СМС билдирүү акысыз. Эгерде сиз өзүңүз тууралуу маалыматта так эместиктерди тапсаңыз, же шайлоочулардын тизмесинде жок болсоңуз, өзүңүздүн шайлоо участкаңызга номер 3 форма боюнча арыз берүүгө укуктуусуз. Биометрикалык каттоодон өтпөгөн жарандар жашаган жери боюнча мамлекеттик каттоо кызматынын органдарында бул жол жобону өтүп, шайлоочулардын тизмесине киргизилет. Эгерде сиз башка шайлоо участкасында добуш берүүнү кааласаңыз, катталган жериңиз боюнча эмес, шайлоо дареги боюнча номер 2 форма боюнча арызыңыз менен тиешелүү шайлоо участкасына кайрылсаңыз болот. Көңүл буруңуздар. Номер 2 жана номер 3 формалар боюнча арыздар шайлоо участкасында шайлоочулардын өздөрү тарабынан 2017 жылдын 30 сентябрына чейин берилиши керек. Реформанын натыйжасында ар бир шайлоочунун добушу ишенимдүү эсепке алынат. Ар бир шайлоочунун добушу маанилүү. Сиздин добушуңуз, сиздин келечегиңиз.